Kasım Tınıstanов atınдағы Ысыкөл мемлекеттік университеті, аймақтағы алдыңқы жоғарғы оқу жайы. Ысыкөл мемлекеттік университетіне 1992 жылы Kasım Tınıstanovтың аты берілген. Kasım Tınıстанов Ысыкөлде төріліп, Қарақол Орыс Түзем мектебінде оқыған. Қырғыз поэзиясын, драматургиясын жана журналистикасын түптөгөндөрдүн бири. Қырғыз тил илиминин негиздөөчүсү, Орто Азиядагы жана Казакстандагы алгачкы кызыл профессор. Университеттин курамына 7 факультет, 1 борбор, 1 колледж кирет. Алар экономика факультети, Кыргыз филология, педагогика жана искусство факультети, математика жана информациялык технологиялар факультети, физика техникалык факультет, табият таану экология жана дене тарбия факультети, тарых жана туризм факультети, орус филологиясы жана чет тилдер факультети, үзгүлтүксүз билим берүү борбору, техника экономикалык колледж. Ысыкөл мамлекеттик университети бай тарыхка ээ. 2015 жылы университеттин 75 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди. Университет 21 багыттын 52 профили боюнча бакалаврларды даярдап жатат. Окуу процессин 22 кафедра жүргүзүп, жалпысынан 80ден ашык илимдин докторлору, профессорлор, кандидаттары эмгектенет. Билим берүү 6 окуу корпусунда жүргүзүлүп, аларда 89 окуу аудиториясы, 51 окуу методикалык кабинет, 16 лекциялык зал, 24 компьютердик жана мультимедиалык класстар, 19 лабораториялар, 16 математикалык борборлор жана e-learning студиясы бар. Университеттин илимий китепканасы аймактагы эле, республикадагы эң бай китепкана болуп эсептелинет. Анын окуу, илимий методикалык жана сурап билүү адабияттардын фонду 446.473 экземплярдан ашуун. Мындан тышкары окуу жайыбыз талапка ылайык деңгээлдеги материалдык техникалык базага ээ. Окуу бюджеттик жана контракттык негизде жүргүзүлөт. Окууда жана коомдук иштерде мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон студенттерге президенттин, губернатордун, ректордун жана Бириккен профсоюздар комитетинин стипендиялары ыйгарылат. Муктаж болгон студенттер жатакана менен дагы камсыз болот. Ысыкөл мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин токтомуна ылайык томолой жетим жана 1-2 топтогу майып студенттерге жатаканада акысыз жашоого мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ысыкөл мамлекеттик университетинде англис, орус тилдерин тереңдетип окутуу боюнча окуу курстары түзүлгөн. Бардык студенттер интернет менен иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ. Университеттин студенттери эл аралык студенттик конференцияларга, көргөзмөлөргө, кароо сынактарга, олимпиадаларга, мелдештерге жигердүү катышышат. Студенттердин бош убактысын максаттуу пайдаланууну уюштуруу үчүн толкун маданий эстетикалык борбору иштейт. Анда студенттик жалын театры, комузчулар ансамбли, би, акындык өнөр, гитаристтердин, вокалдык жана эстрада музыкаларынын студиялары, КВН, дебат жана этикет боюнча ийримдери иш алып барат. Мындан сырткары футбол, тогуз коргоол, баскетбол, дзюдо, эркин күрөш, жеңил атлетика, шахмат, волейбол, бокс, теннис жана башка спорттук секцияларда машыгуулар жүргүзүлүп, мелдештер өткөрүлүп турат. Спорттук зал фитнестик машыгуу үчүн заманбап жабдуулар менен жабдылган. Студенттик союз студенттердин өзүн өзү башкаруу органы болуу менен юридикалык тарап катары өзүнүн уставына ээ. Университетте туристтик маалымат борбору, мамлекеттик тил борбору, Конфуций Кытай тили борбору, Кыргыз араб маданий борбору, орус тилин окутуу борбору ийгиликтүү иштеп жатышат. Ысыкөл мамлекеттик университетинин студенттери эл аралык академиялык мобилдүүлүк программаларына катышууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Темпус жана Erasmus долбоорлору боюнча республикада алдыңкы орунду ээлейт. Ысыкөл мамлекеттик университети 80ден ашык келишимдер менен иш алып барат. 2015 жылы Ысыкөл мамлекеттик университети Евразия университеттеринин союзуна кирген, Россиянын 21 жогорку окуу жайлары менен кызматташ болуу келишимине кол койгон. Касым Тыныстанов атындагы Ысыкөл мамлекеттик университети бардык бакалавр жана магистр багыттары боюнча окутууну жүргүзүү үчүн лицензияга жана сертификатка ээ. Биздин университетке кош келиңиздер.